Салам мекендештер, арбаңыздар, урматтуу мекендештер. Бүгүн силер менен миграциялык картанын аркасындагы печать, ошонун отмена болуптур деп биздин колл-центрге көптөгөн жарандар чалып атат, жазып атат. Чын эле отмена болдубу жана кандай себептер менен бул ушундай жаңылык чыкты айтып беребиз. Сөз баштаарынын астында 30 секунд убакытты бөлүп коюңуздар. Жогорку кеңештин шайлоосу болуп атат. 28-округтан 13 номердеги талапкер Самат Ибраев. 30 секунд убактыңарды алалы, андан ары сөз улантабыз. Урматтуу жердештер, урматтуу чет элде жүргөн менин боордошторум мигранттар. Мен Ибраев Саматбек Кулкевич, номер 28-округтан ушу кезектеги жогорку кеңештин шайлоосуна өзүм талапкерлигимди койдум. Мен буга чейинки да сиздердин проблеманы ичинен терең билгендиктен ушул өзүмдүн ишмердүүлүгүмдө сиздер менен баарлашып коргоп келдим. Мындан кийин дагы эгерде сиздер ушул өзүңүздөрдүн добуштарыңыздарды мага берсеңиздер, эч качан жаңылбайсыздар жана өкүнбөйсүздөр. Бүгүнкү күндө Кыргыз өкмөтү Садыр Нуркожоевич өзүнүн ушунчалык мекенди сүйгөндүгүн билгизип, мына ушул сиздердин укуктарыңыздар корголсун деп, ушул 100 шайлоо участогун ачып, ушул сиздер Кыргызстандын өнүгүүсүнө ушу мигранттар салым кошот. Ошолордун добушун угушуңуз керек деп, бүгүнкү күндө ушул шайлоо участоктор ачылып атат. Ошондуктан баарыңыздарды чакырып кетем. Ушу шайлоо участоктарына барып, ушул өзүңүздөрдүн добушуңуздарды берип, татыктуу бир жогорку кеңешти шайлап алсак деген чакырыкты айтып кетем. Урматтуу мекендештер, негизи эле ушак тез тарайт ар кандай. Анан кийин жанагы миграциялык картанын аркасында печать отмена кылыптыр деген бир голосовой сообщение бүт соцсеттерде жүрөт. Ошонун негизинде бизге да колл-центрге көптөгөн жарандар чалып атат, жазып атат, сурап атышат, тактап атышат. Ошол голосовой сообщение угуп коюңуздар дагы, андан ары сөз уланталы. Урматтуу жердештер, силердин баарыңарга чоң жаңылык. Мен 3 мүнөт мурун мына Коптевадагы 3 этаждагы 48 окошкого барып, ошол эки миграционный картама деген печать коюп бер дедим да, продление кылып депчи. Ошентсем, все уже с сегодняшнего дня отменили, дейт, печатты совсем отменили. Теперь можете просто, где живете, ошол эки кале данный адрес запишите, все, дейт. Эч кандай неменин кереги эмес дейт. Печать керек эмес дейт. Все уже отменили дейт. Кыздар, балдар, жердештер. Эми бул жерде урматтуу мекендештер, негизи Ички иштер министрлигинин ички буйругу бар. Ал буйрук болсо 926 номердеги, ал жерде жашынакай жазылып турат. 926 буйруктун негизинде штампты сөзсүз түрдө Евразия экономикалык бирикменин жарандарына жасатыш керек. Жанагы эжекебиз болсо тилекке каршы тиги кызматкер өзү билбестик, мыйзам билбестик кылган биринчиден, экинчиден же болбосо чарчап турган кез болуш керек, эптеп эле кутулуш үчүн силерге кереги жок, кете бергиле деп койгон. 90% биздин жарандар реестрге түшүп калган кесепети ошол эки миграциянын картасынын аркасында печать жок, базага кирбей калат. Ошонун негизинде кирип калып атышат. Печать кимге кереги жок? Эң биринчиси, печать эгерде эмгек мигранты болсо, таджиктерге, өзбектерге жана азербайжандарга, ошондой смал улуттарга кереги жок. Себеп дегенде алар патент төлөйт. Патенттин негизинде мамлекетке акча түшөт. Кыргыз мекендештери болсо Евразия экономикалык бирикменин өкүлдөрү, казактар, армяндар, кыргыздар сөзсүз түрдө печать коюш керек. А печатьте болсо эмгек келишимдин негизинде узартылат. Эмгек келишимдин негизинде мамлекетке, казынага налог түшөт. Акча түшүрүш үчүн ошондой системаны ойлоп чыгарышкан. Патенти бар жарандарга кереги жок. Балким ошол эки жана кызматкер ошол патентке аралаштырып эле мигранттарга кереги жок деген эле билбестик кылып туруп эле эптеп септеп жана биздин мекендеш эжебизден кутулуп койгон. Ал сөзсүз түрдө керек, ошону унутпаңыздар, печатьты сөзсүз койдуруңуздар. Токотер жери кыска нуска маалымат ошол. Анан урматтуу мекендештер, азыр Кудай буйрса курултайга барабыз. Курултайдан дагы ошо президенттин астына чыгып сүйлөгөндө мекендештердин көйгөйү боюнча дагы айтып беребиз. Убакыт мөөнөт 3 эле мүнөт берилет экен. 3 мүнөттө жалпы мигранттардын, мекендештердин көйгөйүн жеткизе албайбыз албетте. Бирок сөзсүз түрдө кагаз түрүндө президентке кармап туруп, ушул көйгөйлөрдү дагы ошол жерден Кудай буйрса айтып кетебиз.
сөздің аяғында кішкенекей жарнама, барыбыз эле Кыргызстанга жүк салабыз, дары дармек беребиз, аэропорт курабыз, анан жалдырайбыз бирөөнү ала кеткиле деп. Документ беребиз. Осман Экспресс деген уюм бар. Bir günde 600 рубльдан баштап Кыргызстандын булуң бурчуна жеткизип берет. Телефон номери +7 903 146 0003. Волгаровский проспектте 1-выкытта чыкканда колдоно бериңиздер. Көрүшкөнчө мекендештер. Урматтуу мекендештер, биз эки ири долбоор менен иштеп жатабыз. Биринчиси бул мекендештерге сим-карта тартуулоо. Кайрымдуу мекендеш долбоордун өкүлдөрү 300 рубльдан турган чыныгында безлимиттик тарифти силерге сунуштап жатат. Жеткирүү кызматы бар, госуслугидан биометрикадан жардам берет. Сурап берүү телефондору +7 900 144 14 14. Экинчи долбоорубуз болсо бул Мекен карт. Силерге дебюттүк картаны тартылат. Мир привилегий компаниясы менен банкы менен биргеликте Мекен карттарды мекендештерге таратабыз. Ошонун негизинде Кыргызстанга тыйын которуу системасы Мекен деген промокодду киргизсеңиздер, эң арзанатылган пайыз менен кирет. Анан кийин кара тизме боюнча, реестрге кирүү боюнча Мекен карт көп жабыла бербейт. Сурап берүү телефондору +7 900 155 15 15 же болсо ошо Мир привилегий компаниясынын Поварская 23 строение 1 барып туруп ала берсеңиздер болот.